Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайырнәлі базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Бишкек шаарынын райондордун жеринен сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Чыңгыз Айтматов проспектиси жана Ажике Батыр көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден эле Ажике Батыр көчөсү менен батышты карай берсеңиздер, мынакей могу көп кабаттуу үйдө сатылуучу квартирасы жайгашкан тугандар. Мынакей НС деген. Так, дарек Ажике Батыр 15А дарегинде жайгашкан. Ориентирде болса туғандар мынакей бул жакта Ак Кеме мейманканасына алсаңыздар болот. Жол болсо Ахунбаева Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилишин алсаңыздар болот. Могу светофор Ахунбаева Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилиши болуп калат туғандар. И видео карачасаңыздар Южный магистраль, бул жакта Ататүрк, бери жакта Ататүрк бар бираз. А могу жерде Ынтымак паркы дагы жакын туғандар. Аларча торговый центр беле, ошолор дагы жакын болуп калат. Эми калган маалыматты квартирага жетип берейин. Окей, бул көп кабаттуу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Чыңгыз Айтматов проспектисине жакын жана жанында мындай жаңы парк, балдырган аянтча, короосуна деле балдырган аянтчасы. Могу жагында Ак Кеме, мына жакын эле тугандар. И бул жакта 3 мектеп жакын экен тугандар. Эми андан ары мынакей тугандар, бул бүгүнкү чыгыштагы 3 бөлмөлүү квартирасы жайгашкан көп кабаттуу үй. Жана айткандай 12 кабаттуу үйдүн 8 кабатында сатылуучу квартирасы жайгашкан. Мына алды тарабында балдырган аянтчасы, анан мына алды тарабы бул жагы брусчатка болгон. Бул тарапта подъезден киресиздер. Сатылуучу квартирабыз 8 кабатта жайгашкан тугандар. Мынакей тугандар 8 кабатка дагы чыгып келип калдым. Лифттен чыгып эле оң тарапка бурсаңыздар, мынакей бул эшик бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирасынын негизги эшиги болуп калат. Так, салмактуу да көрүнөт. Бронированный эшик окшойт. Андан ары түз кирсек, так, бул жер прихожкасы деле көнөн экен. Бул жерден анан калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жалпысынан 86 квадрат метр болгон 3 бөлмөлүү квартира тугандар. Курулуш компания Нурстрой Монтаж курулуш компаниясы экен. Так, дагы эмне маалыматы? Эми оң тараптан бир жекеден маалыматын берип баштайын. Тарапка кирсек, бул жерде мындай бир бөлмө, спальный бөлмө тугандар. Чыгыш тарабынан терезе орнотулуптур. Мына көрүп турганыңыздардай ремонт. Отоплениясы тугандар. Паровой отопление эмеден могу короосунда чоң котел. Бул көп кабаттуу үйдү, кошуна көп кабаттуу үйлөрдө дагы ошол бир котел, бир 5 көп кабаттуу үйдү жылытат экен тугандар. Автономный ошол газовый котел экен. Бирок центральный отопление сыяктуу эле үй жылыйт. Бөлмөнүн ичинде эч кандай котел жок. Сыртта чоң котел менен жылыйт. Анан мына бул жактан Манас проспектиси, Чыңгыз Айтматов проспектисине чейинчи Чыңгыз Айтматов проспектиси. Бул жакта эмне? Могу политех беле Ахунбаева менен Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилиши. Политех көрүп турат, БГУ деле жакын тугандар. Бул жакта Манас кинотеатры, Ынтымак паркы, аларча центри бар, ошол жакын болуп калат. Анан короосунда бул жерде садик, жакын жерде мектептер бар экен балдарыңыздарга. Окуу жайда бул жерде БГУда, Политех, Автодорожный, Манас Түрк университетте окугандар болсо, балдарыңыз болсо, аларга дагы квартира өтө эле жакын, жөө эле барып келет тугандар бул жерден. И бул жерде дагы бир бөлмө, мынакей дагы ушул чыгыш тарабынан терезе орнотулуптур. Мына көрүп турганыңыздардай ремонт, полдору ламинат. Анан тугандар отопление, ошондой автономный отопление жана газ бар. Документи боюнча айтсак, техпаспорт бар тугандар. Бул жакта гардероб экен, ой кечиресиздер, кладовка экен, мондай. Гардероб алсаңыздар деле болот. Азыркы учурда кладовка экен. И бул жакта бир ванна, душ, мынакей вентиляциясы. Ажатканын жайы деле бар, ажатканын унитаз койгон жай. Мына бул жагы экен кечиресиздер. Бирок бул жагына койбоптур. Бул жагына дагы бир душ жана
унитазы бар екен. Негізінен ушул жағы эле жетсе керек, унитазы. Ал жағына деле кое алсаңыздар болот тугандар. Бул жакта да душ ушундай эме бар екен. Так. Андан ары бул жакта болсо, мынакей чоң залы. Чоң зал. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Жалпысынан 86 квадрат метр. Бұл тарапта балконға дағы, залдан дағы, кухнядан да шығып кире аласыздар. Азыр кухнядан кирип сіздерге балконда көргөрсөм. Так. Бұл үшінші бөлме зал болды. Бұл жақтан әке кухнясы. Бұл кухонный мебельдер қалады. Индукционный газовый плита. Әкей. Жерден балконға шығып кетіп аласыз. Бұл Жібек Батыр көшесі. Так. Дағы эмне маалымат. Басы бұл 3 бөлмөлүү 86 квадрат метр болгон квартиранын $112,000 сурап атыптыр тугандар. Анан дагы сүйлөшүү болот. Номер экранында жана описанияда ТЛ деп жазылып турат тугандар. Негизинен $1,300 квадрат метр айланып калат экен. Анан квадрат метр 1,300 айланып калат. Негизинен кошуна көп кабаттуу үйлөрдө квадрат метри ПСО квартиралар 1300 өйдө сатылаттыр. Негизинен салыштырмалуу арзан десе деле болот экен тугандар. Так, негизинен жайгашкан жери дагы көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Бул жагында Ынтымак паркы, бир айтсаңыздар, могу көп кабаттуу үйдө жагында эме деле бар. Ататүрк паркы деле бар. Ошонун ары жагыракта Касси, медицинский эме бар туганда бир окуу жай. Так, дагы эмне маалымат? Ошол тугандар, номер экранда турат, звонок кылып байланышып, дагы толугураак түрдө маалыматты билсеңиздер болот. Анда мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.